Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Allah Taalaga şükürçülük, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat jana salamlar bolsun. Jana İslam dinin jaşоо menen, talim tarbiyası menen үлгүлүү баскан турган менен жашоосу менен үйрөтүп кеткен ата-бабаларыбызга, устаздарыбызга да Алла Тааланын ырайымы болсун. Улууларга урмат, кичилерге ызат көрсөткөн, адамдын көңүлүн аяр мамиле, этияттык мамиле менен караш керектигин биздин энелерибиз, аталарыбыз үйрөтүп кеткен. Кудай буйрса ошону бекем кармануу менен биргеликте адеп ахлак маданиятыбызда өтө жогору болгон учурунда дагы деле жок эмес, жакшы болгону барган сайын ачуулуу болуп бараткандар өтө көп. Ошону этиятташ керек экен. Себеби бир чети телефон, бир чети үйүндө көйгөйлүү маселелери бар, кээ бир чоң нерсени коюп алган, ошого жетишим керек деп өз убагында уктоо жок. Уфтандан кийин укташ керек дейт го. Уфтандан каяктан телефон чукуламай болуп атат, өз убагында уктабайт. Ошон үчүн кан тамырлары ичкерип кеткенби деп ойлоп кетесиң. Күнү эле калчылдай титирейт эле. Бара калып, баса калам эле, жула калам деп. Ошонун кереги жок. Ошого сабырдуу болуп, сабырдын түбү сары алтын деп кыргыздар айтат. Ас-сабру мифтахул жанна, пайгамбар хадистери бар. Сабыр бул бейиштин ачкычы дейт. Ошондуктан Алла Таала Куранда деле айтат: "Васбир ала ма якулун." Адамдар эмне десе ошо десин, сен сабыр кылып кой эле пендем деп Алла Таала өзү чакырып атат. Пендем, адамдар эмне десе ошо десин, бирок сен сабыр кылып кой. Васбир ала ма якулун. Эмне десе ошо десин. Ошого сабырдуу болсок, бул атанын да көркү чыгат, жигиттин да көркү чыгат, мусулманчылыктын да көркү чыгат. Аял киши болсо энеликтин, чоң апалыктын, тайенеликтин, келиндиктин, кыз баланын, кыз бала болгон жакшы да. Мына кече чоң транспортко түшүп калсак, чындап эле жашы 70-тен өтүп 80-ге таяп калган эже экен, бирок сөөгү жеңил экен. Арык эн экен. Аны эже деп алыптырбыз байкабай. Бак күн ысыкта мындай жоолуктун сыртынан шляпа кийип алыптыр да, күн ысып атканда. Тим эле жеңил тыпылдап кирип тыпылдап чыгат экен. Жап-жаш биракта балдар, кыздар отурат. Ордунан козголуп койбойт. Анан бир малдан кийин сүйлөндү анан. Мен силердин чоң энеңердей болуп турсам да эмне турбайсыңар ордуңардан кыйкырдалан анан кийин. Ошондо да козголгусу келбейт. Анан бирөөсү келип анан арттан анан бирөө тур. Мына ошондуктан улууларга урмат, кичүүлөргө зат көрсөтүп, ачуулуу болбой, мейли деп сабыр кылып коюп, ушундайга өтүш керек болуп калды. Бирөө ашатып, кырааты менен сөгүп атса, эс алып калдыңызбы деш керек болуп калды. Сени сөгүп, кыйкырып алып эс алып калмышса, анда бара бериңиз деп коюш керек болуп калды. Чын. Ушинтип көрүш керек болуп атат, чыдапчы. Кээде өзүбүз да сабырдан чыгып кетет экенбиз да. Айтып атып, мен деле чыгып кетишим мүмкүн экен. Ошон үчүн үйрөнүш керек экен буга деле. Сабырдуу болгонго. Кандай 5 мал намаз окуганга үйрөнүп атабыз атайын. Сабырдуу болгонго деле үйрөнүш керек экен. Азыр көрүп атасыз, ата-бала бир тууган менен калчылдашып кетип атат белечи, титиреп кол бутунан. Же бир аз акча таап калган балдар да ошондой болуп калып атат. Кыздарыбыз деле. Ошондуктан эң негизгиси эркек өз орду менен, аял киши өз орду менен болсо, Кудай буйрса, бара-бара баары сонун болот. Ошондуктан бүгүн өтө турган темабыз убакыт. Убакытты өз убагында туура пайдаланып өмүр сүрбөсөк, убакыт эртең бул учкан куштай экен, кайра пайдалана албай калабыз. Ошон үчүн мына үйдөгү карындаштарга, кыздарыбызга үйрөтөлү. Айнанайын эже, карындашым, кызым, үйүңө турмуш жолуна чыккандан кийин сенин башчың, пириң, жетекчиң, ахиреттик бейишиң, ошол күйөө бала болот, жезде болот, жолдошуң болот. Ошондуктан күйөөгө тийгенден башта ошонун айтканы менен боло бер кызым, карындашым, эже деп ошентип багыт бербесе, азыр көрүп атасыздар, баары эле калчылдап титиреп эле мен мындай жашоодо жашай албайм деп. Мына кече жакында бир окуя болду. Биз тааныган эле балдардан. Мен сага тием деп сүйлөшөт. Макул деп эле алып качпайт.
алып качты кылып, баягы оңой кутулуунун жолдору бар го. Ата-эне деле билет, баары эле билет. Ошо көчөдөн нары машинага салып кете бер дейт. Биз биротоло бир баралы, кайра силерди бир чыкырып алабыз дейт. Ошентип баягы бүтүргөндөр бар да, сүйлөшүлөт. Макул деп барат. Бала окатчылыкка тең экен, бирок айылдагы тамды алмаштырар экен. Эми алмаштырыш керек экен. Баягында карапайым жөнөкөй там экен. Мен мындай жерге жашай албайм деп кетип калат дагы, кайра милицияга заявление жазып коет, $5000 төлөп чыкты бала. Карабайсызбы, ушундайлар чыгып атат. Ошон үчүн этиятташ керек экен. Тактап, иликтеп, жиликтеп, кимдин кызы, кандай болгон кыз, ачык эле айтыш керек. Мен кайната кайнең менен туруп калышым мүмкүн. Мени менен биргеликте деп. Балким ата-эне менен бөлүнүшү мүмкүн. Баарына макулсуңбу деп ачык айтып үйлөндүрбөсө аз балдарды. Кээ бир балдар алып алганча боло берет, алгандан өзүм билем деп туруп, алып туруп анан ажырашып атышат. Ошон үчүн кыздарыбызды да үйрөтүшүбүз керек. Айнанайын кызым, эң негизгиси күйөө бала сенин оюңдагыдай болсо эле болду. Айыл болобу, шаар болобу, ысык жер болобу, салкын жер болобу, эмне болсо ошо болсун. Ата-энеси менен чогуу турабы, бөлүнүп турабы, кошо жашайм, кошо турам, ошо кайната кайненин батасын алып, эртеңки келечектеги өзүм дагы сен экөөбүз кайната кайненеликке даярданууну мен жок дегенде 20-25 жыл кайната кайненемдин батасын алышым керек. Ошондон биз сен экөөбүз татыктуу кайната кайнене болобуз деш керек биздин кыздарыбыз турмуш жолуна чыккандан кийин. Анан кийин биз ыймандуу келин келсе экен деп тилей берет экенбиз Кудайдан. Бирок өзүбүздүн кыздарыбыз менен ишибиз жок. Биздин кыздар эртең бирөөнүн келини да, сиздин кызыңыз биздин келинибиз келечекте Кудай буйрса. Ушундай экен да жашоо. Ошондуктан кыздарыбызды турмуш жолуна чыкканда бүт баарын сонун ачыш керек. Эми томдогон китеп окуган деле кереги жок. Балким кээ бирөөлөр үчүн. Кыска эле кыргыздар кыска нуска сүйлөгөн жакшы го. Аркандын узуну, кептин кыска болгону жакшы дейт го, кыскасы деп. Кайын журтуңдун отуну менен кирип, күлү менен чык. Отуну менен кирип, күлү менен чык деп биздин ата-бабалар айткан. Бул деген сөз кайын журт кандай болсо, ошонун ыгына карап, шыгына карап, ошолорго бүгүнкү терим менен айтканда адаптация болуп, сиңишип, ошол тарап болуп кет. Дегенде ар бир кызыбыздын мээсине сиңирип койбосок, эртең ажырашып келип алышы бат эле болуп атат азыр. Көрүп атасыздар. Ошондуктан Кудай буйрса, ыйман, жана ошол менен биргеликте адеп. Кайната кайнелер туура сүйлөбөй, туура эмес сүйлөбөй, хоп деп коюп, 2-3 балалы болгончо учпай кызматын кыла бер. 2-3 балалы болгондон кийин кайната кайнене өзү деле сага сиңишип калат. Айнанайын балам, баарын билип калдың, жасай бер тиричилигиңиз дейт турган учур келет. Az мурдагы кайната кайнелер жок азыр. Эртеден кечке тындырбай иштеп эч ким жок. Айнанан тыш жашасаңар болду деп калат, коркуп калат бирдекен айтканда. Себеби калчылдайт нарактан. Ошондон Кудай сактасын. Эми вакыт деген өзү эмне? Аллахазатуллати яишуха алмар'у. Адам жашап аткан көз ирмемдер дептир. Вакытты ушун түшүндүрүптүр аалымдар. Биз адам баласы жашап атпайбыз, биз жашап атабыз. Ушул жашап аткан учурдагы көз ирмемдер. Мисалы биздин жашыбыз 40ка келдик, 39дабыз. Буга чейинки убактым түшүм сыяктуу өтүп кетти. Эми мындан кийин да Алла Таала канча өмүр берет? Мисалы айталы 50 жыл же 40 жылда өмүр берсе, бул да мындан дагы тез өтөт экен. Анткени бала кез, бойдок кез, жыргал кез жүрө бересиң да, мындай кенен пайдаланып. Үйлөнүп турмуш жолуна түшкөндөн кийин андан тез өтөт экен. Мынакей аталар отурат 80деги, 70деги. Булардан деле сураса, булар ушинтип айтат. О, көз ирмемде эле өтүп кетти, кече эле жаш бала элек дейт. Ушундай экен да. Ошондуктан бул көз ирмемдерди кымбат сааттарды, вакытты биз туура пайдаланышыбыз керек экен. Хасан ал-Банна минтип чечмелеген экен. Жер бетиндеги алтындан кымбат болгон нерсе дептир. Вакытты кантип сүрөттөйбүз, кантип түшүндүрөбүз десе. Жер бетиндеги алтындан кымбат болгон нерсе. Айталы, көздөгөн нерсеңизге, максат кылган нерсеңизге жашыңыз 60ка жеткенде жеттиңиз. Бирок Кудай сактасын, Кудай дагы сактасын. Каалаган тамакты жей турган ден соолук болбой, тескерисинче ылгап мүнөз жей турган. Диета деп коет го, мүнөз жей турган ден соолук айланып калды. Же жашыңыз 60ка барып калды. Не кереги бар? Бүт баары жашоонун баары маңызы жоголот экен. Ошондуктан ар бир нерсени өз учурунда туура пайдаланып, жана күнүмдүк жашоо менен ыраазымын десек, бизден өткөн бактылуу адам жок экен. Эртең менен турдуңузбу?
Алты саның заманбы, жүрегіңіз орды менен иштеп атабы, колуңуз орду адат кармайм деген нерсени кармайсыз, кармабайм деген нерсени кармабайсыз. Каалаган тамак алдыңызга келди, адал тамак. Секин кырааты менен, ирети менен ап кирбейсиз, эми кичине жейсиз. Ашкадан тойго чыгат. Эми кээ бир адамдар biraz билесиздер го, тойгондон сырткары дагы жейт. Аны алып кирет деп коет аны. Алып кире берет мындай элечи. Бак ашказанда кете берет да мындай нане чоюлуп элечи. Эгер тамак аш Кудай Тааламдын райымын кенендигин караңыз. Рамазан айында болот го, тойгонсо тойо жеш. Рамазан айында. Бак кыйналып калбайын деп. Ошол учурда болот, уруксат болот. Баягы Кудайдын кудурети менен ашказан мындайынан чоюлат экен да. Кете берет экен бак ашказан. А эгерде үстүгө көзөй кеткенде, өйдө көзөй кеткенде, анда бат эле тоюп калбакпыз. Ошон үчүн негизи тойгон үстүнө тойо жөө бул болбойт шариятта. Дурус эмес. Ошон үчүн норма менен жеш керек, тоюш керек болду. Андан кийин убактыңызды өз орду менен, кыймыл менен, китеп окуу менен, же бир иш кылуу менен шуту алектенбесек, баягы санасы жок сары суга семирет болуп, жатып ичер майтаманга айланып калсак, оорунун баары келет экен. Ассаламу алейкум деп сахар, давлена, жана башка бөйрөк, тиги бу оорун баары келет экен. Анан бузук ойлор келет экен. Анан азыр интернет деген чыккан азыр. Опа, отурасыз, жаман комментарийди шыбап жазып отура берет. Азыр ушундай мода болбодубу? Бул эртең кыямат күнү жооп берет ушунун бардыгына. Кече мына көчөдө бирөө ичип алыптыр. Байкуш. Ал деле жыргап ичкен жери жок. Бир нерсеге кейген, ичкен, кыйкырып жүрөт. Мен Москвадан кече эле келгем. Мен москвалыкмын. Кыргыздар деп жүрөт. Мен кыргызстандык эмесмин деп. Бир кыйкырып жүрөт мына. Жаш балдар тартып алып тиктогуна киргизип атат жанталашып. Азамат дедим, мен дагы тарт эми. Өчүрбөйсүң телефонуңду десем, араң өчүрүп менен, өчүрдү билбейм. Өчүрдүм байке өчүрдүм деп кутулду бирок. Жаманатты ашкере кыл. Ошон үчүн пайгамбар хадистер бар. Ким бирөөнүн айыбын ачкан болсо, үйүңүздө отурган жериңизден Алла Таала сизди шерменде кылат дейт. Ошон үчүн бирөөлөрдүн кенчилик изебей болуш керек, кереги жок. Өзүбүз шерменде болуп калабыз. Эчтеке эмес, үй бүлөбүз менен шерменде болуп калышыбыз мүмкүн. Бирөө кызын бергенден, же бирөөгө кызыңызды берейин десеңиз ал албайт, ал начар адам деп. Же болбосо бирөөнүн кызына жуучулукка түшүп барсаңыз, мен балам бар, келе ушу бала менен кыз табышып калыптыр, куда бололу десеңиз эмне деп коет? Кечирип коңуз деши мүмкүн. Себеби бул начар адам деп. Ошондуктан Кудай Таалам ушундай абалга түшүрүп коет экен. Себеби ар кимдин кемчилигин изилдеп жүрө бергендиктен. Кыяматта жооп беребиз ар бир сүйлөнгөн сөзүбүзгө. Мына эми ошондуктан биздин заманда, силердин заманыңарда доор деп коет го. Ошол убакыт менен биргеликте заман дегенде нерсе бар да. Бул заман адам жер бетинде бар болуп убакытты пайдаланып билүү дептир. Ушу убакытты пайдаланган болсоңуз, демек сиз ошол замандын ичинде болот экенсиз. Пайдаланбай калсаңыз, демек ал замандын ичинде жоктой болуп кетет экенсиз. Ошон үчүн бир алымдарга сөз бар экен да. Кээ бир адамдар бар, бул дүйнөгө төрөлбөй эле ошондон нары кетип калгандар толтура деп. Мисалы 100 жыл мурун төрөлгөндөр бар да, 1 кылым мурун, 10 кылым мурундар. Төрөлгөн ошондон нары пайдалуу иш кылбастан эле ошондон нары өзү менен өзү эле кетип калгандар бар. Биз андай болбойлу. Сөзсүз түрдө пайдалуу бир жалпы мусулмандар, келечектеги бир мусулмандар пайдалана турган бир нерсе жасап кет, убактыңды текке кетирбе деп аалымдар кызыктырат. Ошондуктан ар бир убактыбызды элге пайдабыз тийбесе дагы зыяныбызды тийгизбешибиз керек экен. Ошол өзү туура экен. Жок дегенде жакшы, Алла разы болсун деп жакшы комментарий берип коюш керек. Болду бүттү. Бирөө кетип атат жаныңыздан. Бул адам мындай эмес. Жакшы, Алла разы болсун, намазын окуп атыптыр, өзү менен өзү. Бул өзү начар болсо, балдары жакшыдыр, кактан билесиз. Кудай буйрса, балдары жакшы чыгат, неберелеринен жакшы чыгат деп баягы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга 2 периште келгенде, Тойып шаарынын нарыдан бери 2 тоону бириктирип чаап жок кылайын дегенде эмне деген? Жок, бул жерден келечекте мыкты аалымдар, мыкты динге кызмат кыла тургандар чыгат деген. Мына Тойып шаарынан эмне деген аалымдар, каарылар бүгүнкү күнгө чейин чыгып атат. Мына ошондой ниет менен, көз караш менен караганды үйрөнөлү. Өзү күн 5ке бөлүнөт экен, негизи эле күн. Кайсы күн десе, яумун мафкут, жоголгон күн. Бүттү аны бир күндөр болот экен, пайдаланып калбаса да ал күн жоголот, кайра келбейт ал. Бүттү, жоголуп кетти ал. Экинчиси яумун машхут, көргөн күн. Сиз көргөнсүз, рахат алган, сонун күндөр болгон, алар жакшы.
Ана яумун мавруд келген күн сізге омат келиши мүмкін, бір ийгилик келиши мүмкін, ар кандай. Атаң көрүшө келгенде пайдаланып калсам болмок экен деп кала бересиз, бирок болду, кетти, бүттү. Анан яумун мавруд уадаланган күн. Уадаланган күн. Алла Тааланын бир уадасы бар, ийгиликтер бар, жакшылыктар бар. Эч качан үмүттү Алланын ырайымынан эч качан үзбөшүбүз керек. Анткени үмүтсүздүк кылуу бул капырчылыкка баруу дептир да. Ошон үчүн Кудайдын ырайымынан эч качан үмүт үзбөшүбүз керек экен. Мына Кудайдын ырайымын карасаңыз, кенен тоба эшиги дайыма ачык экен. Кудай Тааламдан тоба кылып, экинчи кайталабай күнөө иштерди, сооптуу иштерге аракет кылышыбыз керек экен. Анан яумун мамдуд узартылган күн дептир. Кээ бир убакыттар болот го, өтпөйт го таң. Убакыт өтпөй калат такыр. Андан Кудай сактасын. Балким зынданга түшкөндө, балким адам ооруп төшөккө жатып калганда, ошол убакыттарда убакыт өтпөй калат экен. Ушундай чойлуп алат экен. 1 мүнөтүңүз 1 саат, 10 сааттай болуп туруп алат. Өтпөйт экен. Ошон үчүн ооруп жаткан адамдарды эмне кылышыбыз керек экен? Кээде зыярат кылып барып койсок, Кудайдын берген экен. Зыярат кылып барып койсуңуз керек. Ошол жерден мен ырайым табасыңар деген пайгамбарыбыздын хадистери бар эмеспи? Эми Алла Таала муну биз эртелик кеч зикир чалышыбыз керек. Дайыма дегендин мааниде Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Васаббихуху букратан ва асила. Эртелик кеч мага тасбih айтып тургула деген Алла Тааланын буйругу бар. Эртелик кеч. Ана муну кантип зикир чалабыз десек, кээ бир алымдар мынтип ачыктаптыр. Эмне иш жасайсыз, же эмне сөз сүйлөйсүз? Кандай сөз? Ушул сөзүм же жасай турган ишим шариатка дал келеби же келбейби? Ушундай ой менен жүрүп алышыңыз, же бир жерге барайын десеңиз, ушул кадамым Алланын ыраазына алып барабы, же Алланын каарына алып барабы? Күнөө ишпи же сооп ишпи дегендей. Ошентип анализ жасап эле жүрүп кала турган болсоңуз, такыбалыктын туу чокусу экен ушул. Кудайдын берген экен. Ошого Жалалиддин Абдулкадир Дилани айтып атпайбы? Дилани. Даспакору дилбайор деп. Колу бутуң тиричилик менен болсун, жүрөгүң Кудай менен болсун деп. Биз кээде дене бутубузду байлап коюп атпайбызбы? Отуруп алабыз. Алмабыш озма түштө эле ата энеңизге же бир үй бүлөңүздү айталы, 7 тууган болсоңуз, араңыздан бирөө тың чыккан. 6 ошого жүктөлүп алат экен, артылыпчы. Сен бизди бакканга милдеттүүсүң дегендейчи. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Эч качан үй бүлөңгү экинчи бир тууганыңа минтип артып алба деген. Ар ким өзү тиричилик кылыш керек, жанталаш керек. Эми жагымдуу да, изденесиң, иш кыласың. Мына бүгүнкү күндө Европада ушундай адамдар бар экен, чип байып кеткен, өтө байып кеткен. Байлыгы ушунчалык өзү да эсептегенден зеригип калган. Анан жашоосу супсак болуп, жеген тамактарын даамы билинбей, андай байлар бизде деле чыга баштады азыр. Тамагы нан катары эле кете берет. Кандай тамак болсо, кусам ачка калып калбайын деп эле жей берет экен да. Жашоонун даамы кете баштады. Байлыгын баардыгы жана балдар үйүнө, жетимдер үйүнө киргизип берип, балдар үйүнө, же карыялар үйүнө. Кайра башынан иш издеп, иш таппай калып, көрүнгөн жери менен сүйлөшүп, аерден айлык алып, же бир акча келишип, акчаны алып, аны үй бүлөңүзгө алып келип, жеткирип жетпей, жетип жетпей, оокат кылган бул рахат экен да көрсө. Бул деген сөз жаман ойду ойлогон убакыт калбай калат экен, рахат болот экен. Эртеден кечке иштейсиз, ана бирдемке баштыгыңызга көтөрүп келесиз бала чакаңызга. Мына жеп алсын деп. Ана бала чакаңыз колуңуздан баштыгыңызды алып алар бөлүшүп жеп атканы, аларды карап рахат алып отурсак, бул рахат да жашоонун сонунда да. Ошол убакта жана Instagram анан Telegram анан TikTok, не дегендер бар. Ошого кирип отуруп албаш керек. Эртең картайганда балдарыбыз келе балам сүйлөшпөйлү десиз, азыр деп алар да кетип калат экен. Себеби биз райым төкпөгөндүктөн. Ошондуктан балдарыбыз эрезеге жеткичекти биз менен чогуу сүйлөшүп, чай ичип, биз менен үйгө киргенден кийин чогуу маектешип үйрөтүп албасак, эртеңки күн алар бизди укпай коет экен. Ошон үчүн кичинекейинде көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк баарлашып алышыбыз керек. Азыр мууну боштор өтө көбөйдү, байкап атасыздар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам 14 кылым мурун эле айтып койгон. Кыямат күн жакындаганда кыбыласы аялдары болгон эркектер көбөйөт деген. Ата эненин кадырын, бир туугандарынын кадырын бала чакасынан кийинки орунга тете кат таштап салганда толтурат.
To'g'ri tushunsa bo'ladi. Keyingi bir tuğanlar bor, jalan qirchang bo'ladi. Keyingi bo'lib qoladi. Hech bir soni mo'ltiragan, o'rmalagan deymizmi, jo'rmalagan deymizmi, ashtarganda sifatlaydi-ku, emas sonun tika deybi, ne deydi, sig'ilib, hukmi sonun ash kelib, qip-qizil etin qurib, o'ltire basқан ashticha. Emi jeyin desiz, o'sha yerdan bir narsani söylep, ma'nayni buzgan bir degan söylep turganlar bo'ladi. Oşol tuğanды oşo moydan жақсы ko'rish kerak-da. Har bir xiyal qo'shib tug'iladi ekanda. Bir enen armani bor ekan, 10 balani to'ragan. Атаң көріп баланы төрөйт екенсің, бірақ қиялын қошы төрөйт екенсің да, қиялы өзіменен қошы шығады екен. Егер қиял ененің қолында болғанда балталап еле, чап-чап үзіп еле, жашына қағып тұрғаннан төріп чөтілен бардығын деп. Андай емес екен да. Әркім арғанда екен. Көп сөйлеген туған болса, көп сөйлеген бойдан жақсы көріш керек екен. Көп сөйлеген туған болса, көп сөйлеген бойдан. Тиісіп бір рахат алғандар бар, сізге еркелеп атады. Бұл маға еркелеп атады. Жолысы жашулы болса, бұл мені еркелетіп атады. Деп жақсы жаққа одарып қабыл алғанды дағы не сөз керек екен? Үйреніш керек. Себебі бір күн келеді, ошол туғанымызды ертең таппай қалабыз. Таппай қалады. Ошондуктан 5 күндік дүйнөдө бири-бирибизди сыйлап, кадырлап, туура кабыл алып сүйлөгөн үйрөнсөк, Кудай буйрса жакшы. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын бүт сахабалары ушинтип ойлочу экен. Калган сахабаларга караганда пайгамбар мен менен жакшыраак болсо керек деп. Себеби мен мына жерден байкап калдым, мага өзгөчө мамиле кылды деп. Ошол сыяктуу Кудайым бизге мисалы 11 туганды берсе, бизден башка да 9 бир туганы бар да. 9 бир туганыңыз бар. 9 бир туганыңыз тең сиз бизди ойлош керек экен да. Муну мен менен өтө жакшы деп ойлош керек экен. Ар бири. Карабайсызбы? Ошондуктан мага караганда тигимен жакын, ана тигимен жакын эмес. Бар ар бир менен жакшы мамиле кылганга аракет жасаш керек экен, Кудай буйруса. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар. Имам Бухари риваят кылган. Ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Эки ni'mat бар. Кудай Таалам берген тартуу бар. Адамдар ага кайдыгер мамиле жасайт, маани беришпейт. Ал кайсы десе, as-sihhat wal faragh. Ден соолук менен боштукту. Мына жаш кезде бошпуз да. Ден соолук бар. Ушу кезде окуй турган сабактарды, өнөрлөрдү, илимдерди бардыгын үйрөнүп алыш керек. Боштук кезде дагы туура ибадатка пайдаланып, туура пайдаланып калсак, Кудай буйрса эртең картайганда кор болбойт экенбиз. Тагыраак айтканда, келечекте кадырлуу ата-эне, чоң ата, тай ата, тайэне болууну кааласак, өзүбүз тай аталарыбызды, чоң аталарыбызды жакшылап сыйлап, алардын ак батасын алып алышыбыз керек экен. Булардын ак батасын албаса, эртең бизден дагы ак батаны эч качан бала чакабыз албайт. Өзү деле ар бир бала ала бербейт. Арасынан эр балдар чыгат бир-экөө, калганда таарынбайсыз деле. Муну дагы биздин ата-бабалар эмне деген? Айнанай мени бакпаса жок. Өзүнүн арабасын өзү тартып кетсе эле болду. Мени баккан ошол дейт. Турабы аталарым, отурсуздар го аталар, чоң улуулар. Бакпаса жок, өзүн багып кетсе эле болду, мени баккан ошол деп. Муну Азирети Умар радияллаху анху эмне деген? Көп балалуу болгула. Кайсынысы аркылуу ырыскы таап жериңди билбейсиң дейт. Карабайсыздар, дагы кайталайбыз. Көп балалуу болгула. Кайсынысы аркылуу ырыскы таап жериңизди билбейсиз дейт. Көрсө арасынан 5-чи балаңыз, же 6-чы балаңыз, же улуу балаңыз, же кичүү балаңыз билбейсиз. Бирөө чыгат экен суурулуп, ата-энени карай турган, көзү менен кошо айланып, тамак ашыңызды, жылуулугуңузду бүт карап турган. Калган өзүнүн оокаты менен өзү. Кыргыздар мунун баарын бириктирип туруп, не деп койгон? Токоштуу бала сүйкүмдүү деп койгон, болду. Ушуну үйүңүздөрдө детский балдардыкын, кыздардыкын ана спальный жатаканада бөлүп атпайсыздарбы? Ошолорго илип коюш керек хадистерди. Мисалы, көп балалуу болгула, кайсыны ырыскы таап жериңер билбейсиңер деп астына Азирети Умар радияллаху деп коюш керек. Анын астына токоштуу бала сүйкүмдүү, элдик макал жазып коюш керек. Себеби бала кроватында жатканда жанагыларды окуп турсун. Сабак окуган партасын маңдайын илип коюш керек. Жазып отурганда карап мээсине сиңип калсын. Ошо бала тарбиясына тиешелүү макал лакап, учкул сөздөр, аят, хадистерди секин илип коюш керек. Я айюхаллазина аману лима тaquluna ма ла тафалун. Өзүңөр кылбай турган нерсени эмнеге ушунча керек, тигиш керек деп айтасыңар деген аят бар. Кыла ала турган нерсени айтыш керек экен деп, ал аяттарды илип коюш керек. Ушундай да. Ошентип бала тарбиясы менен алдыга сиңе берет экенбиз. Ошентип убакыт темасын өтүп аткандан кийин сиздердин убактыңыздарды жебейин. Убакыт деген бул аманат. Убакытта эч качан кыянат кылбаш керек. Кудай буйрса кийинки жумада ушу убакытты улантабыз. Амин. Алла Таала ар бирибиздин убактыбызды берекелүү кылсын.
Азыр кандай жырга оонап, өзүбүздүн эки бутубуз менен, эки колубуз менен, башыбыз менен, ден соолугубуз менен сүйүнүп басып келип аткан болсок, аталарды өлүп 80-90 чыкканда кадырман карыялардан болуун ар бирибизге насип кылсын. Үйүбүздөн аалымдар, каарылар көп чыккан болсун. Жана Кур'ан-ы Каримге амал кылып өмүр сүрүүнү насип кылган болсун. Кандай Алла Таала Кур'анда айткандай, "Ма анзалнал Кур'ана литашқа". Biz sizlerdi Kur'an-ı Kerim'de sizlerdi baktısız kılış için çürgen yokuz. Baktılуу ömür sürüş için çürdük degen ayat var. Allah Teala iki güne yüzümüzü jarık kılgan bolsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Ekber. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.